Амансыздарбы, каналыбыздын сүйүктүү катталуучулары. Бүгүн сиздер менен алтынга алмашкыс дары чөптөрдүн бири алтын тамырдын пайдалуу жактары тууралуу сүйлөшөбүз. Алтын тамыр же болбосо Rhodiola көп жылдык өсүмдүктөрдүн катарына кирет. Дары катары алтын тамырдын сабакчалары жана тамырын пайдаланышат. Аны гүлдөнүн аягынан баштап мөмөсүнүн бышып жетилишине чейин даярдашат. Казып алып топурактан тазалап, суу менен жууп, чириген жерлеринен ажыратып, тилке кылып кесет. Кургаткычта 50-60 градус температурасында кургатат. Чийки затты сактоо мөөнөтү 3 жылга чейин. Алтын тамыр баалуу дары чөп катары бааланат. Медицинада жер үстүндөгү, ошондой эле жер астындагы бөлүктөрү колдонулат. Жер үстүндөгү бөлүгүнөн кайнатмалар жана примочкалар даярдалат. Тери ооруларынын көптөгөн түрлөрүндө, өпкө кургак учугунда, сыныктарды жана башка көптөгөн ооруларды дарылоодо, температураны төмөндөтүүдө, жалпы бекемдөөчү дары катары пайдаланылат. Сыртынан басуучу же сүйкөөчү каражат түрүндө жарааттарды, теринин кызарып чыккан жараларында, туюк жараларда иштетилет. Тамыр сабакчасынын ширеси сарык болгондо же жарааттарды тазалаганда колдонулат. Өсүмдүктүн тамыр сабакчалары жана тамыры тиризол, гликохид, эфир майлары, шевел кислоталарын, лактондорду, флавоноидтерди, углеводдорду, липидтерди өзүнө камтыйт. Элдик медицинада тамыр сабакчаларынын кайнатмасы ич өтүүдө температура болгондо, баш ооруда, цингада, чарчоону жок кылууда жана жумуш жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда, түрдүү инфекцияларда, кант диабетинде, анемияда, өпкө кургак учугунда, боор ооруларында, тиш оорусунда, ашказан ооруларында, нерв ооруларында, импотенцияда, шалдыраганда, чарчаганда, жалпы бекемдөөчү жана сергитүүчү каражат катары пайдаланылат. Rhodiola туюк жараларда, териге кызарып чыккан жараларында керектелет. Ириң чыгаруу үчүн бүйлөлөргө сүйкөө, ширесин жараат тазалоочу катары пайдаланышкан. Сарык болгондо угууну курчутуу үчүн ичишкен. Монголия элдик медицинасында алтын тамыр сыныктарда, түрдүү жарааттарда, өпкөнүн кургак учугунда, тери ооруларында температураны төмөндөтүүчү жана жалпы бекемдөөчү катары колдонулган. Монголдордун малчылары Rhodiolanын тамырын, сабакчаларын сууга же шорпого кайнатып, көтөрүм же алдан тайган малга беришкен. Алтайда кызгылт Rhodiolanы нерв жана ашказан ооруларында сергитүүчү, ал эми кыйналууда, диабетке, жатындан көп кан акканда температурага каршы каражат катары пайдаланышкан. Тамырларынан жана тамыр сабакчаларынан алынган экстракты Россиянын илимий медицинасында невроз, гипотония, шизофрения, физикалык жана мээнин чарчоосунда, акыл эстин түрдүү ооруларында пайдаланылат. Алтын тамыр препараттары акыл эстин, мээнин иштөөсүн, ошондой эле организмдин жагымсыз таасирлерге туруштугун жогорулатат. Алтын тамыр жыныс бездеринин жана бала төрө органдарынын функциясына оң таасирин тийгизип, буга ылайык импотенция, жыныс органдарынын кеч жетилүүсүндө, биринчи жана экинчи аменорейде, эрте климакста, фирбоз, кистоз, мастопатия, энелик бездердин поликистозун дарылоодо сунушталышы мүмкүн. Алтын тамырдан даярдалган препараттар айыгуу процесстерин тездетет. Жаракаттар, травмалар, сыныктар, ошондой эле операция алдында жана андан кийинки мезгилде да колдонуу сунушталат. Алтын тамырдын ботаникалык баяндалышы. Кубаттуу горизонталдык тамыр сабакчасы жана ичке багыныңкы тамырлары бар көп жылдык эки үйлүү өсүмдүк. Rhodiolanын бир нече түз өсүүчү сабаксыз бутактары 10-15 таана болот. Бийиктиги орточо 10-40 сантиметрге чейин. Бир сабактуулары сейрек кездешет. Жалбырактары отурма, сүйрү, өйдөңкү жагында бүтүн чектүү же ара тиштүү. Топ гүлү калкан өңдүү, көп гүлдүү, гүлдөрү сары, бир жыныстуу, 4-5 мүчөлүү. Мөмөсү түз туруучу жашылыраак, көп жалбырактары бар. Гүлдөө мезгили июнь-июль. Мөмөсүнүн бышып жетилүүсү июль-август айларында жүрөт. Көбөйүсү вегетативдик жана уруктар менен. Өсүмдүк жылуулукка жана күнгө аз талаптуу, нымдуулукту жакшы көрөт.
Биологиялык активдүү компоненттери. Алтын тамырдын жер астындагы бөлүгүндө окумуштуулар орточо 140 компонентти табышкан. Rhodiolanын тамыр сабакчасы жана тамырлары төмөнкүлөрдү камтыйт. Фенол, жипар жыт кошулмалары, углеводдор, органикалык кислоталар, флавоноиддер жана башка. Ошондой эле күмүш, цинк, жез сыяктуу микроэлементтер табылган. Алтын тамырдын спирт экстракты. Россиянын илимий медицинасында астениялык жана неврастеникалык абалдарда, тез чарчоодо, иш жөндөмдүүлүктүн төмөн болуусунда, психиатрияда, нерв системасынын функционалдык ооруларында, ошондой эле дээрлик дени сак адамдардын жумуш жөндөмдүүлүгүнүн төмөн болуусунда борбордук нерв системасын симптомдоочу каражат катары колдонулат. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, алтын тамыр кандагы эритроциттерди кычкылдандыруучу, стресстен коргоп, дененин стресске жана чарчоого туруштук берүүсүн жогорулатуучу каражат болуп саналат. Андан сырткары клеткадагы шишиктерди жоготуп, вирустардан коргоо кызматын аткарат. Rhodiolanын экстракты баңги заттарга болгон көз карандыкты азайтууга оң таасир этип, кайталап колдонуу тобокелдигин азайтат. Тамакты аш кыла албай калган учурда да Rhodiolanын экстракты жана салидрозил стресске каршы дарылык касиети бар. Аталган дары чөптүн экстракты адамдын жалпы тынчынын кетүүсүн төмөндөтөт, картаюуну басаңдатат, жашартуучу. Ошондой эле анын экстракты адамдардын табарсындагы рак клеткаларынын өсүүсүн тормоздойт. Алтын тамыр түрдүү антиоксидант, антидепрессанттык, ракка каршы жана башка фармакологиялык активдүүлүгү бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Rhodiola препаратын кайталап алуу чарчоого эффективдүү келип, акыл эстин иш аракетин жогорулатат. Жеңил депрессия жана жалпы тынчсыздануу менен жабыркаган бейтаптарда Rhodiolаны колдонуу жакшы натыйжаларын көрсөтөт. Rhodiolаны бир жолу кабыл алууда дозасына карабастан жана антистресстик, ошондой эле курч стресске, күчтүү стресске иш аракетин симптомдоочу натыйжа берген. 3% алтын тамыр жана 1 салидрозил камтылган экстракты 6 жома кабыл алууда өнөкөт стресстен арылган. Rhodiola соматикалык жана жугуштуу оорулардан кийинки абалда абдан натыйжалуу болот. Алтын тамырды кабыл алууда күндүзгү уйкунун келүүсү, эртең мененки алдын жоктугу, акыл эс жана физикалык көрсөткүчтөр жакшырат. Көңүл концентрациясы жакшыраак болот. Эске тутуу жакшырып, баш оору азаят. Rhodiolanын тамырлары жана тамыр сабакчаларынан алынган экстракттар стимулдаштыруучу болуп, динамикалык жана статикалык иштин көлөмүн олуттуу жогорулатат. Чарчоодо жана оор физикалык жумуштарды жасоодо колдонуу өзгөчө натыйжалуулуктун жогорулашы байкалат. Ошол эле учурда Rhodiola зат алмашуу процесстерин нормалдаштырат. Энергия ресурстарын үнөмдүү, керектөөгө жана алардын тез синтезделишине өбөлгө түзөт. Углеводдорду гана эмес, майларды кычкылдандыруучу субстрат катары эртең менен колдонуудан улам булчуңдарда жана мээде энергия алмашуу жакшырат. Алтын тамыр экстрактынын тундурмасын колдонуу организмдин инфекцияларга, рентген жана иондоштуруучу нурланууга, уулуу химиялык заттарга туруктуулугун жогорулатат. Келемиштерге 1 мг экстракты 8 күн бою берүүдө эндорфин чыгаруусу 4 эсеге жогорулаган. Эндорфин өндүрүүнүн жогорулашы стресс, коргонуу, иш аракет механизминин бири катары каралышы мүмкүн. Косметикалык жана парфюмериялык максатта колдонуу. Медициналык клиникалык изилдөөлөрдө Rhodiola экстракты адамдын сезимтал жана картайып бараткан терисинин жалпы абалын жакшыртуу менен оң таасир этери белгиленген. Тамыр сабакчалары менен тамырларындагы баалуу биологиялык активдүү заттардын болушу розавен, триазол, салидрозол, флавоноид, эфир майы, микроэлементтер, марганец жана күмүш, органикалык кислоталар, алтын тамырдан жасалган экстракттар, кремдерди колдонуу адамга көп кырдуу оң таасир этери байкалган. Алтын тамырдын экстракттарынан жасалган кремдер стимулдоочу жана адаптогендик касиети бар, картаюу процессин басаңдатат. Бүтүн организм жана теринин жагымсыз тышкы таасирлерин комплексине каршылыгын жана туруктуулугун жогорулатат. Патогендүү микроорганизмдерге, рентген жана иондошуучу нурланууга, химиялык бирикмелерге жана башка.
Алтын тамыр экстракты бар кремдер чарчоодо, стресске, теринин дүүлүккөн, сезимтал жана жаракат алган убактарында өзгөчө эффективдүү. Мындай учурда алмашуу процесстери нормалдашып, клеткалардагы энергия алмашуу жакшырат. Регенерация процесси тездейт. Теридеги сууну жоготуу азаят. Тери каптамынын коргонуу функциялары көбөйөт. Натыйжада теринин жалпы абалы жакшырып, картаюу азаят, тери жашарат, комфорт сезими пайда болот. Бет териңиздеги депрессия деңгээли төмөндөйт. Башка максаттарда колдонуу. Жер үстүндөгү бөлүгү тамак ашка кошулат, салаттарда да пайдаланылат. Алтын тамыр августтун аяк ченинде бышып жетилет. Тамыры күрөң жалтырак түстө, жыттуу. Аны бышып жетилген кезде жыйнап, көлөкөдө кургатат. Жакшылап көлөкөдө кургаганда чай кайнатып ичүү керек. Андан соң тердеп, дене бойду жумшартып, көңүлдү ачат. Иштен кан өткөндө кайнатып ичсе токтотот. Аялдардын айызы келип токтобой калса, кайнатып ичип, абалын жакшыртса болот. Кургатылган тамырдын 100 граммын 1 литр сууга салып, 0,5 мг калганча жай кайнатыңыз. Андан соң муздатып, бир жума коюп койсо, коньяк сыяктуу түскө өтөт. Күнүгө бир маал ачкарын 1 аш кашыктан ичсе, ашказан ичеги-карын ооруларына пайдалуу.